Мамлекет башчы Садыр Жапаров 15-сентябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын отурумуна катышуу үчүн Тажикстан Республикасына келди. Өлкө башчынын учагы Душанбе шаарындагы эл аралык аэропортуна конуп, аны траптан Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода тосуп алды. Аэропорттун флагштокторунда мамлекеттик туулар илинген, килемчелер төшөлүп, ардактуу кароолдун ротасы тизилген. Ал эми 16-сентябрда Садыр Жапаров Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн Улут сарайына келди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун учурашуусунан соң ЖККУга мүчө мамлекеттердин башчылары биргеликте сүрөткө түштү. Андан соң уюмга катышуучу өлкөлөрдүн лидерлери күн тартибин тар чөйрөдө талкуулоо үчүн жыйындар залына киришти. Отурум кеңири форматта уланып, Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчылары эл аралык жана регионалдык коопсуздук маселелерин жана алардын ЖККУга мүчө мамлекеттерге тийгизген таасирин талкуулады. Талкуудагы маанилүү маселелердин бири Афганистандагы кырдаал жана анын уюмга мүчө мамлекеттерге тийгизген таасири болду. Президент Садыр Жапаров ЖККУнун Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясындагы сөзүндө Кыргызстандын аталган уюмга катышуусу мамлекеттин тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарынан болуп саналаарын белгиледи. Биз Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында мүчө мамлекеттердин кызматташтыгына чөлкөмдөгү коопсуздуктун кепилдиги катары өзгөчө маани беребиз. Учурда чөлкөмдөгү болжоңгус аскердик саясий кырдаал чоң тынчсызданууну жаратууда жана ал тыгыз өз ара аракеттенүүнү талап кылат. Өз тарабыбыздан биз биргелешкен ишти өз ара колдоо духунда улантууга даярбыз жана уюмдун бардык мүчө мамлекеттерин буга чакырабыз. С приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства. Мындан сырткары мамлекет башчы Афганистандагы кырдаал боюнча Кыргызстандын позициясын билдирди. Садыр Жапаров ЖККУга мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон Афганистандагы азыркы кырдаалга олуттуу кабаттарлануусун билдирип, ал биздин региондо теократикалык мамлекеттин калыптанышы сөзсүз түрдө уюмга мүчө өлкөлөрдүн учурдагы кырдаалына терс таасир этерин белгиледи. Аны менен бирге президент Кыргыз тараптын Афганистан менен достук мамилени колдой турганын жана анын ички иштерине кийлигишпөөнү жактаарын белгиледи. Афганистандын жаңы бийлигинин өкүлдөрү менен өлкөдөгү кырдаалды тезирээк турукташтыруу үчүн ар кыл маселелер боюнча кызматташуунун мүмкүн болгон варианттары жөнүндө диалог жүргүзүү зарыл деп эсептейм. Биз Афганистандагы кырдаалдын тез арада турукташуусуна жана бул өлкөнүн эли кабыл ала турган мамлекеттик түзүлүштүн варианты менен жаңы инклюзивдүү өкмөттүн калыптанаарына ишеним артабыз. Садыр Жапаров Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча маселени дагы көтөрдү. Ал эки өлкөнүн чек арасындагы чыңалуунун сакталышы Кыргыз тарап уюмга мүчө болгон бардык мамлекеттердин буга өзгөчө көңүл бурууга милдеттендирерин белгиледи. Сохраняющаяся напряженность на линии кыргызско-таджикской государственной границы. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн, ачык жана демократиялуу мамлекет болуп саналат. Өзүнүн көз карандысыздыгынын алгачкы күндөрүнөн тартып, коңшу өлкөлөр жана дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен жалпы ыраттуу, достук, ынак коңшулук жана тең салмактуу саясатты жүргүзүп келет. Өлкөлөр ортосундагы талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен жана саясий жана дипломатиялык ыкмалар менен гана сүйлөшүү столунда чечүү зарылдыгы боюнча Кыргызстандын көз карашы өзгөрүүсүз калат. Политика дипломатическими методами за столом переговоров остается неизменной и сейчас. Региондогу абалды эске алуу менен президент Садыр Жапаров бир катар сунуштарды, анын ичинде ЖККУга мүчө болгон мамлекетке уюмга мүчө башка өлкөлөр тарабынан куралдуу кол салуу болгон учурда уюмдун алкагында ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгууну сунуштады. Президент ошондой эле ЖККУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын көңүлүн Кыргыз тарап уюмдун анын ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыз кылуу максатында өнөктөштөр менен өз ара кызыкчылык жараткан бардык маселелер боюнча стратегиялык сүйлөшүүлөрдү улантуу бар экенине токтолду. Ал эми Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынына онлайн катышкан Россиянын президенти Владимир Путин дагы өз сөзүндө Афганистан темасына токтолду. Ал белгилегендей, ЖККУга мүчө өлкөлөрү стабилдүүлүктү сактоо үчүн коргонуу жана саясий потенциалын колдонууга даяр болушу керек. На неочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств-членов ОДКБ. Мы также согласились
что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах. Уюмдун негизги багыты коопсуздук болгондуктан бул жолу президент Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын расмий делегациясынын курамына тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, коргоо министри Бактыбек Бекболотов жана өзгөчө тапшырмалар боюнча элчи Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы улуттук координатору Казыбек Көчкөнов катышты. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мындай жыйынын өткөрүп туруунун маанилүүлүгүн төмөндөгүдөй белгиледи. Жыл сайын эмес, ай сайын чыгып аткан ар түрлүү жаңы чакырыктарга, коопсуздук чакырыктарына каршы турууга, биргелешип турууга бул чоң инструмент, чоң уюм өзүңүздөр билгендей. Анан эми мунун айырмаланган себеби биринчи кезекте бул эми Афганистан. Ошол Афганистандан мүмкүн болгон аяктан чыгышы бизге коркунуч туудуруп аткан эл аралык терроризм, диний экстремизм, наркотрафик, ар түрдүү курал жарактардын контрабандасы, ушуга окшогон маселелер булар регионго дагы, дүйнөдө дагы, Кыргызстан үчүн дагы коопсуздук жагынан бул чоң чакырыктар болуп эсептелет. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын отурумунун соңунда жыйынтыктоочу декларация кабыл алынып, бир катар көп тараптуу документтерге кол коюлду. Кол коюлган жалпы 14 документ регионалдык коопсуздукту камсыздоого багытталганын Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков белгиледи. Саммиттин соңунда кабыл алынган жана кол коюлган документтер ЖККнун ыкчам чара көрүү күчтөрүнүн заманбап курал жарак, аскердик жана атайын техника, атайын каражаттар менен камсыздоо планы, материалдык, техникалык жана медициналык камсыздоо жөнүндөгү келишимдер бар. Азыркы маалда Афганистандагы жаңы бийлик келип, ушул дүйнө бардыгы эл аралык коом карап сынап атышат да. Азыркы маалда эмне болот экен? Бул жаңы бийлик мурдагыдай эле террористтик топтун бийлиги же болбосо өзлөрү угада бергендей башка бийликке айланып кетишеби? Ошондуктан ОДКБ уюму бардыгы бийлиги пикирге келишти. Биргелешип кокустан, мисалы коопсуздук маселе ыдырап анан аябай чоң коркунучтар дагы көбүрөөк болуп биз тарапка ой турган болсо, ОДКБ мамлекеттери биргелешип ошол маселени чечкенге. Душанбе шаарында өткөн ЖКК саммити Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун төрагалыгында өттү. Ал эми 2021-22 жылдары уюмга төрагалык кылуу Тажикстандан Армения мамлекетине өттү. Белгилей кетсек, жамааттык коопсуздук боюнча келишими уюму 1992 жылы түзүлүп, ага учурда 6 өлкө — Кыргызстан, Россия, Казакстан, Тажикстан, Беларусь жана Армения өлкөлөрү кирет. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио, Атайын апта программасы үчүн.